Мына жерде байқаңыздар эми. Пешеходный переход. Пешеходный линия монда. Светофор турат. Полоса турат. Бирок пешеходный полоса келет дагы, мына жерден бүтүп калат. Бул жагы уже стоянка. Бул жагы уже парковка болуп калды. Парковка. Знак. И знактын биягында уже парковка. Мына пешеход полоса. Эми пешеход келди дагы. Мына. По идее, могу жер тротуар болуш керек. Пешеход келди да, мына жок. Тротуар жок. Эми бияка кетет. Мынаны деле тротуар деп айтуу мүмкүн эмес да. Не может быть тротуаром. Знактын турганын карагыла, пешеход знактын состояниясын. Муну көзөмөлдөгөн эч ким жок. Эч ким карабайт. Ал бир. Экинчиден, мына жер уже перекресток. Проезжая часть. Ушеде тур. Мына жер перекресток, проезжая часть. Машиналар турат. Мына. Биягынан 3 полоса келет. И много парковканын айынан, и монда беспорядочный парковканын айынан 3 полоса, 2 полоса болуп калат. 2 полосадан булар еще чыгып аткандар дагы помеха созып кетет, нарактан түзү кеткен бир эле полоса калат. Перекресток состояниясы мына могу. Эч кандай организация жок. Организация переезд, организация движения жок, безопасность движения. И безопасность жөнүндө вообще сөз да жок бердечи. Жол эрежеси боюнча, мына жер перекресток болуп башталат. Перекрестоктон, проезжая частьтан перекресттон 5 метр мындай токтотууга болбойт. Запрещено, мүмкүн эмес 5 метр аралыгында токтотууга. Ошондой эле жол кыймыл эрежеси боюнча, правила боюнча пешеходный полосага чейин 5 метр пешеходный полосанын алдына токтотууга болбойт. Значит, мунун бардыгы мына жерде нарушать этип турат правиланы. Плюс пешеходный полосага да токтотууга болбойт. Пешеходный полоса алдыгы жерде чейин эмес, тротуарга чейин болуш керек да. И плюс пешеходный полосага да токтотууга болбойт. Бизде мындай көрүнүш, Кыргызстандын бүт бар жогунда ушундай көрүнүш. Кайсы шаарга барба, кайсы населен пунктка барба. Анан ушундай организация менен, ушундай бардак менен кантип пробканы жоебуз. И плюс еще министерство МВД вместо того, чтобы буну жоюунун ордуна, буну жөнгө келтирүүнүн ордуна, булар еще бизден экзамен алат туруп алып. Мына жер тротуар. Тротуар келет да, мындайынан базардын ичине кирип кетет. Базардын ичин аралап өтүп кетет тротуар. Мына жерде пешеходный полоса уже көрүнбөй калган да. Бирок знактар турат, пешеход. Знактар турат. Значит, мына жерден уже перекресток башталат, мына жерден. Перекресток башталат. А многону, я не знаю, тротуар бу же эмне бул. Бирок тротуар деп айтуу кыйын, мүмкүн эмес муну. Вот. Мынайынан келет дагы пешеходдор. И мына пешеходный переход, полоса. Жерде мына парковка турат. Тияк знак турат пешеходный. А мына жер мына полоса. Полосага парковка чийип койгон, полосанын продолжениясына. Получается, пешеход проезжая частьта жүрөт.
Пешеходный переход келет дагы. На туугандар, жогорку видеода көрдүңөр да. В том, что бизде Кыргызстанда эч кандай правила дорожного движения деген өзү жок да. Анан эмнени окутуп атат, кантип окутуп атышат мен түшүнбөй атам да. Биринчиден правила мен дагы айтып кетейин да. Биринчиден ошол правила дорожного движенияны биринчиден биздин мамлекетке киргизиш керек. Жолго киргизиш керек. Биринчиден иштеш керек ал. Дагы айтып кетейин. Себеби видеодо көрдүңөр. Пешеходный полоса деген бул башына пешеход беспрепятственно өтүп кетиш керек, проезжий частьти кесип өтүп кетиш керек. Нары чыгып кетиш керек проезжий частьтенчи. Помеха создавать этпей. Кетип калыш керек нарака. А данный жерде кандай болуп атат? Бул жак проезжий частьтин башына чыгып атат дагы, келип туруп парковкага келип такалып калып атат. Правила боюнча пешеходный полосанын алдына токтотууга мүмкүн эмес. Вот пешеходный полосанын алдына токтотууга мүмкүн эмес. Машина турууга мүмкүн эмес. Себеби почему? Потому что ошол машинанын аркасынан чыга алган пешеходко опасность создавать этет. Келаткан айдоочу пешеходду көрбөй калышы мүмкүн. Поэтому токтотууга мүмкүн эмес. Пешеходный полосага келгенде айдоочу уже заранее көрүш керек аны. То, что ал пешеходный полосага келди. И аны пропускать этиш керек. Вот. А в данном случае кандай болот атат? В данном случае пешеходный полосага келип туруп бүтүп калып атат. Же болбосо экинчи видеодо пешеходный полоса келип автобустун остановканын ортосуна келип такалып атат. Пешеходный знак автобусный остановка деген знактын аркасында турат. Просто мен билбейм муну ким орнотту, бирок бул орноткон киши же акыл эси ордунда эмес, потому что кичине акыл баш иштеген киши хотя бы мындай Google'да ачып интернетте карап коймок да. Ошо знактар тура коюлуп атабы, пешеходный полоса тура коюлуп атабы деп хотя бы кичине бир ой жүгүртмөк дейм да. Мындай каталар жолдо ар бир жолдо, ар бир перекресток ката. Мисалы, Мурманский көчөсү менен Алык Кулоо көчөсү менен барып Мурманскийге бурулганда, кайрылганда точно билбейм, бир 5-6 остановка запрещена деген 5-6 знак катарынан турат. Бул жерде эмнени билдирет? Бул жерде дагы бир жолу то, что гаилер ошо знакты орноткон кишилер, ошо гаилер өздөрү правиланы билбегендигин билдирет. Себеби прилегающая территория не является перекрестком. Ал жерде ошол базалардан чыгып аткан прилегающий территорияларга дагы знактарды коюп салган. Остановка запрещен деп. Туура правила боюнча, жол кыймыл эрежеси боюнча дублирование знака не запрещено. Можно дублировать, но ал дублирование ага муктаждык керек да, дублировать этиш үчүн. Мисалы авторыктын маңдайында, могу трассада Бишкек Карабалта трассасына авторыктын аркы башынан знак коюлган. Остановка запрещена. И ортодон дагы бир жол дублировать этилген, 2 жол дублировать этилген. И аягында дагы бир жол перекресткка чейин дагы 3 жолу дублировать этилип коюлган знактар. Остановка запрещена деп. Почему? Потому что бул деген трасса. Расстояниясы өтө чоң. Ал жерде эч кандай перекресток болушу мүмкүн эмес до населенного пункта. Бирок машина токтотууга тыюу салынган. Ошол себептен башында коюлган знакты дублировать этип туруп, кийинки 2 знак, 3 знак кошо коюлган, дублировать этилген. Ну там можно. Ал жерге дублировать этсе болот. Бирок жана Мурманский көчөсүнө дублировать этиштин кереги жок болчу. Анын эч кандай кажети жок болчу. Мисалы, Мурманский көчөсү менен келип туруп, кайсы көчө экенин билбейм, тупик көчө, жана Кара Жыра топ базанын ичине кирип кеткен, бурулган көчөдө. Ошол жер да перекресток, считается перекрестком. Ошол перекрестка знак коюлгандагы и сразу же выезд из прилегающей территории жандагы базадан чыгып аткан жерге следующий знакты коюп салган.
Потому что койгон кишилер думают, что это тоже считается перекрестком деп. Бирок ал жер перекресток эмес, и ал жерге знак коюлбаш керек болчу. Ал слишком лишний знак. Экөөнүн аралыгы 50 метр эле. 50 метр расстоянияга знак койгондун ордуна 1/4 желтый полоса, сплошной полоса чийип койсо туура болмок. И на протяжении ошол полосанын на протяжении вот этой полосы остановка запрещена деп. Вот ошондо туура организация болмок.